Рахмат, урматтуу төрага. Мен фамилиямды Айбек Осмон фамилиясын айтып кетти, жооп берип коеюн. Рыскелди Момбековага сиз айтып атасыз, кайтаргыла деп. Биз айтып атабыз. Дагы былтыркы күздөгүдөй болуп сиз Атамбаевди жетелеп площадка чыкпаңыз деп, ушул депутаттар көзөмөлдөп турайлы деп. Сиз билесиз. Сиздин катарыңызда 5 жолу депутат болуп келген уруулар бар. Ошо урууларды мына азыр биз 1 жылдан бери көрбөй атабыз. Мейли бир апта барып иштейли. Бирок кайрадан баягы ууру кескилер барып туруп, элди будуңчан кылбаш үчүн президентке, министрлер кабинетине жардам берип турайлы деп. Да, бул жерге келип эгер өзүнү реклама кылган популисттер болсо, анда центризм баасын бериш керек. Бирок келбегендер келбей эле жүрөт. Мына келгендер иштей бериш керек да, шайлоого катышпаган депутаттардын укугуну эмне үчүн чектеп атасыңар? Мыйзам жол берип аткандан кийинки парламент шайланып келип ант бергенге чейин конституция жол берип атса. Анан кийин дагы мына реваншисттер чыгат, популисттер чыгат, сатып алгычтар, админресурстар болсо, биз бул жерде баа берип турушубуз керек, ойлорубузду айтып. Бирок шайлоого аралашпай атабыз да. Кыш келе атат. Мына Марипов Улукбек Асамидович отчет берем деп атып жетишпей кетип калды. Бүгүн элдин абалы оор, кымбатчылык келип атат. Парламенттен башканы министрлер укпайт азыр. Президентибизди мында министрлер алдап койгон тарыхта билебиз. Былтыркы күз кайталанып кетпеш үчүн айтып атабыз. Урматтуу депутаттар. Биринчи микрофон. Рахмат, шайлоо бегини, мен тоскоолдук жараткан жокмун. Бир нерсени ойлосоңуздар, урматтуу кесиптештер. Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы, эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекова комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төраганы шайлап алайык. Анда төраганы шайлаш керек да. Ким алып барат? Төрагасы жок болсо. Анан палата иштебесе, комитет фракциялар иштебейт регламент боюнча. А комитет фракциялар иштесе, палатага мен алып чыгасыңар. Корутунду жок болсо. Мен ошол мыйзамды жогу карап атам. Анан дегеле. Бул өзү туура эмес деп мен өзүмдүн оюмду айттым. Анан мага мындай неме кылбай эле койгула. Мен буга каршымын. Анан эми макул болгондор макул болорсуң. Кеп бири-бирибиздин атыбызды атабай эле, анан кийин пиар кылбай эле коелу. Мына баштай турган иш түш болуп калды. Азыр биз күн тартибине киришкенче обед болуп калат. Шылдың болот атпайсызбы? Ошо мен оюмду айттым. Рахмат.